Арбаңыздар кыдырлуу кыргыз журту Түгөнбөйт кыргыз баяны долбоорунан эсендешип жатканыма кубанычтамын. KG Москва каналындагы бул долбоор Москва шаарында жашап эмгектенип жаткан мекендештерибиздин жана ошондой эле кыргыз дүйнөсүн, кайып дүйнөнү даңазалап даңктаган кыргыз уул кыздарынын эмгектерин барктап даңктаганга арнамакчыбыз. Бүгүнкү долбоорубуздун коногу кыргыз таануучу Батма Молдокулова эжебиз болмокчу. Кош келиңиз эже. Арабаңыз. Бар болголу. Şu кыргыз дүйнөсүнө кантип аралашып калдыңыз, канча жашыңызда аралашып калдыңыз? Ал мезгил менин бала чагым 8 жашыман башталды да. Анан эми анда мен кыргыз дүйнөсүнө аралашып атканымды же касиет дүйнөсүнө аралашканымды деле билбейм да, балалык кез. Анан арыкта агып аткан сууга ойноп атып, кыздар балдар ыргытып жиберип, анан ошо суунун алдында жатып, суунун агып атканда ошо суудан кандай бөлүкчөлөр агып атканын көрсөтүп атат да. Анан демейки караганыңда суудан эчтеке көрүнбөйт да, жөн эле агып атат суу. Анан бирок мен таң калдым да, бул эмне болгон нерсе болуп калды бул. Суунун алдынан көрүнөт турбайбы, значит, Сиз акпай эле ошону көрүп атасыз. Мен жатып калдым да сууга. Катуу ыргытып жиберишти, мындай эсим болгондой болуп, катуу тийип калып, чыга албай калдым да. Мындай эле өзүм мурдуман бир 5 сантиметр өйдөрөктө суу агып атат. Анан суудан алып чыгышты, алып чыккандан кийин анан барып кайрадан эс алгандан кийин барып суунун үстүнөн карасам, баягы жөнөкөй эле кадимкидей агып жаткан суу. Анан бул менин биринчи жолку таң калышым болду да. Бул кандай суунун, значит, суунун алдына кирип алганда көрүнүш башка дагы, анан суунун үстүнөн карасаң башка турбайбы деп. Анан балалык менен анда да билген жокмун. Анан экинчи жолку балалык кезимдеги күйүп турган печканын үстүнө кулап кеттим. Ушул оң чыканагым менен барып мындай. Ал убакта куз басып көмүр да. Катуу ысыйт, печканын үстү кыпкызыл мындайдан эле жабышып печкага. Сыйрылып түшүп калды. Анан жазга чейин айыкпай койду. Анан жазында айыкты. Эми ошол мына касиетти кудурети мына бирде жолу так дагы ис да калган жок. Анан мында бир таң калыштуу нерсе дедим да, бул кандай болуп калды деп. Ошончо кызып турган печкадан күйбөй койдуңуз, Жок, күйүп калдым, жабышып, мындайынан эле күйүп жатып калды. Биягым бар эле, сыйрылып печкадан. Сыйрылып калган менен кайра так калбай бүтүп калды. Так калбай бүттү мына азыр, даже из да жок да. Бирде из калган жок. Анан 8 класста окуп атам, экзамен беребиз деп экзаменге бардык. Анан биринчи экзамен ОЗ2 экзамен эле, анан барып билет алайын десем эле, баягы биринчи эле турган билетти алайын деп колумду сунсам эле, жок, колум түртүлүп эле өтүп кетти тияка. Кандайдыр бир күч туртуп аткандай да. Өзүңүз ээ боло албай калдыңыз колуңузга. Өзүм ээ боло албай калдым. Анан мындай өтүп барып туруп кийин кайрадан баягы билетке келдим дагы. Ушу биринчи турган билетти алгым келди да. Анан кайрадан ошентип үчүнчү жолу барганда мен бир жерге барганда токтоду колум. Анан токтогон эле жерден эмнеси болсо ошо болсунчу деп алып эле карасам, мен аябай жакшы билген билет экен. Анан мен даярмын, сразу эле айта берейин десем, азыр болбойт деди, даярданып отуруш керек. Анан ошо даярданып отуруп, ал 8 класс мезгилим да. Анан 10 класс болгондо экзаменге барганда баягы текшерүү керек болду да. Баягыдай болот экен же жөн эле ошондо бир жолу ушундай бир совпадение болуп калдыбы нерсе деп. Жок, анан 10 класска барганда да 2 жолу устный ОЗ2 экзамен бердик да, ошо экөөнүнөн тең ошондой болду. Колум жылып эле, мен өзүм анда уже атайлап эле колумду минтип койдум да. Токторбу экен, жыларбы экен, эмне кылат экен деп. Анан минтсем эле баягы колум минтип жылып келип эле токтогон жердеги билетти алдым. Баягы мурункудай улам кайта кайталаган жокмун да. Анан алсам эле дагы мен жакшы билген билет экен. Анан бул уже мындай 16-17ге келип калган мезгилде ал. Анан бул да кандай нерсе болуп калды деп. Анан бирок биздин ата тектерибизден келаткан касиет, мен чоң апам өзү ити болгон балдарды, төрөбөгөн келиндерди кармалачу да. Каныңызда бар экен да бул. Анан тайэжем дагы ошондой киши болгон. Анан алардын жери ошо таластан экен, кушчулар. Анан Байтык атабыздын бутун камыш тилген мезгилде, анан кийин ошо биздин чоң тай атабыз Байтыктын буту ырбап кетелик деп барышым керек дейт да. Анан өгүзү менен үй бүлөсүнүн баарын алып көчүрүп келгенче
байтектин буту ырбап кетип гангрена болуп анан кайтыш болуп кетет дагы. Анан ошо барганда сен атайын кетип эчтеке кыла албай калдың деген сөздөн ал убакта сөздүн күчү катуу болчу да. Анан кала берген да, ошойдон ушу жактан болуп калдык да, мындайча айтканда. Таластан келип Байтек атанын бутуна ушундай эме кылам деп келип анан барбай калды да. Айыктырган турбайбы Байтек ата? Жок, айыктыра албай калды да. Келгенде уже ырбап кеткен. Азыркы сөзү менен айтканда гангрена болуп кеткен экен да. Анан айыктыралды, кечигип калган. Анан ошондон кайтып кетпей ошо калып калган чүй орунда. Аларча да. Жана Аларчинский ушейле деп атпайбы, ошо жерде калып кала берген. Анан ошо бизде таятадан келаткан касиет да. Талас жеринде ошо тайкебиздин атын. Сиз ушул канда келаткан касиетти ушул касиет экен деп качан билдиңиз? Аны эми касиет экенин деле кийинчерээк билдим да. Ошо 91-жылы май айында бата алдым, ага чейин аябагандай баштан көп нерсе өттү, кыйналдым. Үйгө тургум келбейт. 10 айлык кызымды чыштап коюп эле ошо эшикке кетип калгым келет да. Анан ал малда жанагы союз развал болуп, жашоо өтө оорлошо элек, бирок ошонун башталышы болуп калган да. Анан жана базар экономикасы деген жаңыдан кыргыз элге келип, анан бирөөбүз түшүнүп, бирөөбүз түшүнө элеккес. Анан ошо үйгө токтобой кетип атып эле, анан ошо Таласка барып калдым. Анан бир апанын үйүнө жатып эле, анан ошол апа айтты: "Сен балам мындай касиет жолунда аябай катуу кыйналып жүргөн бала экенсиң. Манас атаңдын күмбөзүнө бардың беле?" деди. Анан "Жок, барган эмесмин апа" десем. "Анда жүрүп алып барайын" деди. Анан эмнегедир эле "Жок, мен мындай эле жөн эле жолдон, жолбон эмеде иттей болуп жолдон барбайт элем, мен үйгө барам, Бишкекке. Үйүмдөн колуман келген нерсени жасап келем да анан кийин барам" дедим да. Ошо түштөн кийин кетип калдым. Караңгыда жеттим. Эртең менен туруп эле май токош жасадым, үйүмөн жыт чыгарам деп. Анан базардан таттуу мал алып эле кайта эле Таласка отуруп барып калдым. Анан ошо Таласка барып, анан Манас атанын күмбөзүнө бардык дагы. Анан ошол жерден биринчи жолу касиеттин күчтүүлүгүн ошол жерден билдим мен. Манас атанын күмбөзүнүн ал убакта оозу ачык эле, күмбөзүнүн ичине киришет эле. Анан ошо күмбөзүнүн ичине киргизип, анан эми "Өйдөт, сен эми Таласка жыйын кыз экенсиң" деди. Эжесиңди экөө эшитип барганда апалар. Анан төрүндө отурдум, анан тиги апа Куран окуду, эшикке чыгалык десем эле менин эки тиземен ылдый көздөй бутум баспай калыптыр. Анан турам деп обдулсам деле тура албайм, обдулсам деле тура албайм. Анан ошентип анан апа кайта келди. Мен сага айттым го, жөн бала эмессиң. Куран билчү белең деди. Анан баягы атам, мен 5-класста окуп атканда чоң атам каза болуп, анан ошонун досу бар эле, молдо киши. Ошол келип Куранды жазып берип кеткен да, ошону окуп жүргүн балам, сени жакшы көрчү деп. Анан ошону ар кайсы жерин билем да, эми баягы толук биле албайм. Анан апа мен толук биле албайм десем, ошо билгениңди оку деди. Анан ошо толук окудумбу же толук окупадымбы ошол мезгил эсимде жок. Анан ошону окуп болгондон кийин анан баягы бутум жазылды да. Жазылып туруп анан эшикке чыктык. Анан аттын байлаган казыгынын жанына келип дагы тиги апа Куран окуп кайтадан турал дегенде дагы жанагындай болду. Анан "Кой балам, берден дагы Куран окумайынча сени жибербейт" деп. Анан ошо биринчи барганыбызда тиги күмбөздү айланышып, анан кийин мындай оң жак капталына келгенде эле минтип эле бирдеме кылып атышат да, тиги апа экөө. Булар эмне кылып атышат болду экен деп анан мен дагы бизде кандай десем, адам баласы өзү ач көзүрөөк жамбыз да. Анан баягы минтпей колумду мындай оозума аябай мыктап салып, шилекейлеп алып турам, баягы топурагын аябай мыктап туруп анан жаладым да. Ошо Манас ата, топурагыңдан айланайын, ошо менин кыйналып жүргөн нерсемди мындай жеңилдетип берчи деген ниет кылып. Анан ошондон чыгып эле, анан кийин баягы ичине кирдик, андан чыгып жана мамыга бардык, андан чыгып анан кетип атсак эле, бир 10 кадам мындай басканда эле ошо бармагы кулагымдын биягында калган эмеси биягымда болду, бир чоң кол келип мынтип кармады мени. Анан ошондон кыкылдап кетип баратам, көтөрүп алган баштыктарым жана тасмалдарды. Анан бир талай жерге барганда эле ошо үнүм чыкмак түгүл, ошо аба кирбей калды, ошо кыйкылдап баштадым. Анан тигилер токто деп айтканга үн жок.
Апалар өзлөрүнчө сүйлөшүп алды да, мен аркасынан эле бирөө апа карай калып эле, апа ботон бул эмне болуп калган? Мына кыз кыйналып атат деп эле жаныма келе калды. Анан ошондо уже таластын суусуна чукулдап калганбыз. Анан мени жетелеп эле сууга алып барды. Бети колуңду жуу дагы ошол жерден манас атаңа багыштап Куран оку, тасмалды жай алып деди. Анан эми баягы билгенимди окудум, бети колумду жууп чыктым. Анан ошондо мындай бала кезектен эле жанымда бою бир 1 метрден бир аз эле өйдөрөөк алышка жанымда жүрөт эле да. Анан ошол ата пайда боло калды. Анан баягыны аны көргөндө эмнегедир баягы өзүмдүн жакынымды көргөндөй болду, мындай коркунуч сезим кайта түштү да. Анан баягы атаны карап калсам эле коркпо балам деди. Даана уктум да. Коркпо балам. Ал топуракты өбөт, жалап жебейт. Адамдын ач көздүгүн ушул жерден көрсөттүң балам деди. Анан мен катуу уялдым да, мен аны билген жокмун да. Тиги апалар ошентип топурагын жалап жеп атышкан экен деп мен дагы болгонча шилекейлеп бармагымды. Аябай мыктап жалады элем десем, ошого манас атаңдан кечирим сурагын балам деди. Анан ошол биринчи жолку ата менен сүйлөшүүм болду да, биринчи жол. Анан кечирим сурап эле, ата, манас ата, мени кечириңиз, мен билген жокмун, тиги апалар жалап аткан экен деп мен да жалады элем. Адамдык ач көздүк деген ушундай болот экен, кечириңиз десем, анан кийин кой берди. Ага чейин толук кой бербей кармап турган да. Анан кой берип эле башымды эңкейип жерге жеткизген жок, бирок мындай башымды эңкейтип, анан кийин кызмат кылар убактың келер балам деди. Күңгүрөнгөн үн да, мындай даана угулган жок, күңгүрөнүп алыс жактан угулгандай болду да, мындай. Левитандын добушу бар го, ошондой добуш, бирок алыс жактан. Ошо мен анан аерден туруп кеттик. Анан үйгө келсек эле, ушул мен жаткан апанын кыз күйөөсүнүн үйүндө экен, анан төшөк салып койду мындай. Тургу эмес, мындай төр жак капталга. Эс ал балам, анан барып баягы жатсам эле, баягы ата менин биягымда, ал ата эмес, башка ата. Бияк капталында, бу жерде терезе бияк капталында, улагага жакыныраак жерде төшөктө бир абышка ата жатат да. Анан туруп эле мынтип айтты, балам, мына үйдүн ээсине айтчы, сен жаткан жерде жатчы элем деди. Анан төргө барды элем, төрдөн капшытка келдим, чыгып кетер мезгил жакындап калды. Анан мен чыгып кеткенде мына ол балага кыйын болуп калат го деди. Жаш жигит экен үйдүн ээси. Анан аңчакты эле тиги эки бала эки жагынан баса албайт, эки бутум туп сүйрөлгөн боюнча баягы баланы алып келишти. Оосу көгөргөн, беттери көгөргөн. Анан мен коркуп кеттим, арагы ичип алган бала турбайбы деп эле ордуман туруп эле бияка жаткызгыла мээрге деп атаны карасам эле ата жок болуп кетти. Эмне кылам дегенге жетишпей калдым да. Анан баягы жерге жаткызды, анан жаткызса эле баягы мени өзүмдүн жанымда жүргөн кичинекей бойлуу атам келип калып эле, балам эшикке чык, даарат ал деди. Мен ал убакта даарат алганды билчү эмесмин да. 29 жашым болчу. Анан эшикке чыктым, анан тиги келинден мага суу берчи, даарат алыш керек деп, анан даарат эмнеге алыш керек деп сураган жокмун. Даарат ал деди, даарат мен өзүм айтып турам деди. Ошо ата айтып турду. Азыр муну кыл, азыр муну кыл, азыр муну айт, аны айт деп. Ошентип даарат алып анан үйгө келсем, баягы бала мынтип денесинин баары титирип аттыр. Анан бар эми бул баланы карма деди. Анан мен кантип кармайм? Мен эле бир кишини кармап да көргөн эмесмин. Мен кармай албайм ата десем, сен ошентип кармайсың. Сенин эми кызматың башталат деди. Анан баягы баланын жанына барып отурдум дагы, анан кийин билбейм да кандай кылып кармаш керек. Мен мурун бирөөнү кармап жүрбөсөм же бирөө мага көрсөтүп үйрөтпөсө, анан баягы баланын жанына барып эле отуруп калсам да, анан тиги келинден суу сура деди. Келинчегинен суу алып келип берчи десем, суу алып келди. Анан сууну эмне кылам десем, оозуңа бүрккөндө бияк-биягың баарын агып кетпегендей кылып, чакан суу алгын, анан бетине 3 жолу бүрк суу деди. Анан баягы атанын айткандай оозума чакан суу алып, анан 3 жолу бүркүдүм, бирок тим эле мурун жасап жүргөн кишидей уверенный эле жасап аттым да. Анан бүткөндөн кийин анан айтты, сен колуң менен эле денесин сылап ошентип кой деди. Анан
колум менен денесин тийгизбей эле мындай сылап 3 жолу сылап койдум. Анан баягы титиреп аткан бала ух деп барып эле суналып жатып калды. Анан мен эшикке чыгып биякта комнатасына кетип калдым. Тиги апа менен сүйлөшүп, анан аңгыча келинчек чай алып келди. Чайга отурганча эле бала туруп келди. Келип эле чай берчи мага деди келинчек. Анан чай бердим. Анан бул эже каяктан келип калды бизтикине деп сурады. Анан апасы айтты, бул Кудай бир айдап келген кыз экен. Ошо керектүү маалда, керектүү жерге келип калыптыр да. Карачы азыр бул болбогондо эмне болот элең сен деп. Анан эшикке чыгып кетишти. Ошол менин эң биринчи кишиге колумду тийгизбесем да, бирок баягы сыла деди, сыладым, бир суу бүрктөдү, бүрктүм да, анан жеңилдегенин көрүп, бул ушундай болот турбайбы? Өзүңүздүн милдетиңизди биринчи аткарып баштадыңыз. Ооба, эң биринчи. Бул ар бир улуттун өзгөчөлүгү болот эмеспи же? Анан кыргыздын өзгөчөлүгү эмнеде сиздин оюңузча? Кыргыз баласы өзү касиетти, анан Кудайдын айтып турган сөздөрүнүн баарын жазылбаган закондор, айтылбаган нерселер менен эле ошо көкүрөк туюу сезими менен туюп сезип жашап келген эл да. Аябагандай кандай деп айтсам, сый урматты, сөзгө баа берген, улууну улуудай, кичүүнү кичүүдөй сыйлай билген ошондой улуу элбиз да. Анан эми майдаланып отуруп азыр атасы баласын, баласы атасын сыйлабаган заманга келип, анан өзүбүздүн кыргыз экенибизди унутуп бараткан заман болуп атпайбы азыр? Муну кайра кайтарып келиш үчүн эмне кылыш керек? Кандай дейсиз? Муну кайтарып келиш үчүн айта берсе аябагандай узакка кетет да. Эң биринчи оюбузду оңдошубуз керек да. Ойду жөн эле мен оюмду оңдойм деп койгондо оңолбойт. Себеби биздин кара куш мээ деген мээбиз башка мээлерге ат коюлбаса дагы эмнегедир ушул кара куш деген мээге ат коюлган да. Бул да бир кыргыздын касиетинен, жана сөз баккан, бардык нерсеге мындай ачык, элдин баарына мындай сырын аңтара салып койбой, ошону каймана үстүн жаап, ошондой кылып жасаган нерсесинен болуу керек деп ойлойм да. Жанагы кара куш мээ деп башка элдер унуткан жокмун. Бир элде мээ жөнүндө, бир эле жанагы орустарда бар го, мажичок деп, жана ортодогу бизге ааламдан информация келип, маалымат келип, анан ошо биздин жашообузга кандайдыр бир таасирин тийгизе турган ортодо кичинекей мээбиз бар эмеспи? Уюл. Ошо 3 мээнин ортосунда бир кичинекей мээ бар. Ошол мен аны антенна деп коем да. Биз ааламдан алып тура турган маалыматтын антеннасы деп. Антенна жана кара куш мээдеги кара күчтөр көбөйүп кеткенде жабылып калат дагы. Эми азыркы эпилепсия деп атышпайбы? Ааруу уркап деп койчу илгеркилер. Ошол жанагы кара күч, жана кичинекей мээни басып калганда эле ааруу уркап жатып калат да, жана эпилепсия болот. Аны жөн гана ошо жараткан Кудай ушул ишимди оңдоп, ушул ата тектерден бери келаткан каргыш болобу, же болбосо бир кандайдыр бир туура эмес нерселер ушул адамдын кара куш мээсине кирип алып, анан жан дүйнөсүн кыйнап турса, ошону кечире көр деп тетиги кыргыз атадан берги келаткан каргыштардан бери кечирим сурап, анан ошо кара куш мээме мекендеп орноп алган кара күчтөрдөн арылт деп сурап баштагандан баштап, анан биздин мээбиз бошоп баштайт экен да. Ой тазаланып баштайт экен. Анан жанагы ой тазалат десе эле, ал мындай эле жөн эле тазаланбайт. Жанагы кара куш мээдеги кара күчтөр кетмейинче. Ал мурда кара күч мекендеген мээ деп айтылчу экен да. Анан ошол кыскарып отуруп, анан кара куш мээ деген атка калыптыр да. Башка мээлерде ат жок мына ушул. Ошол кара куш мээ гана качан гана кара күчтөрдөн арылса, анан биздин оюбуз таза болот. Анан оюбуз таза болсо, кылган ишибиз, сүйлөгөн сөзүбүз дагы, айтканыбыздын баары оңуна чыгат да. Оюбуз да, боюбуз да тазарат экен да. Ошондой болот да. Мен сизден жан тууралуу сурагым келип атат да. Мисалы, илимде, түшүнүктө мынтип айтат да. Жан кайра жаралат деген түшүнүктөр бар да. Сиздин оюңузча бул кыргыз дүйнөсүндө кандай жан? Жан ал бир Кудай го, жаңгыз Кудай. Анан эми илимде дагы
туш келген эле киши жаза бербейт да. Ошого Кудай Таалам бир кандайдыр бир шык берген, касиет берген, түрткү берген кишилер гана ошону далилдеп жазып отурушпайбы. Анан жан биз бир тамчы суу. Ошо бир тамчы суудан эгерде Кудай Таала мага өзүнүн касиет нурларын бербегенде ал бала болуп түйүлдүк болбойт эле да. Анан ошол түйүлдүккө айланган күндөн 40 күнгө чейин биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн, мына бизден кыргыз атадан таралган 40 ата бар эмеспи? Ошол ар бир ата ар бир күнү келип баягы жаңы түйүлдүккө күнүгө бата берет экен. Эмне үчүн биз бата менен көгөрөбүз дейбиз. Жанагы 40 күндүн ичинде бала курсакка бүткөн, анан 40 күндө жан кирет экен. Ооба, ошол ошого чейин аталар баталап турат экен. 40 күн бою аталар келет да, 40 ата. Ошо 40 ата келип баталап бүткөндө анан балага жан кирет. Баталанып бүтмөйүнчө жан кирбейт. Анан жанагы баланын 40-ын чыгаруу деп атпайбы? Анан азыркылар болсо күн менен түн деп 20 күндө чыгарып коюп атышат. Булар жарты баталанган балдар. Анан жанагы иммунитети слабый, анан оорукчал, анан эпилептик, анан ар кайсын айтып атышат го. Мына ошонун баары жарты баталанган балдар кыргыздын нукура өзүнүн накталай жаны жок да эми, жарымысы. Аталардын батасына татыктуу болбой калган жан. Бул аталар баталайт деген түшүнүк кыргыздын өзүндө эле бар да. Ооба. Башка элде бул түшүнүк жок. Ал мисалы алар билбегенден кийин ишенбейт да дегеним да. Эми азыркы мына ушул күндө былтыркы 22-жылдын 22-ноябрынан баштап кайыптагы аталар биздин ушул замандагы жашообузга аралашкан күн болду да. Анан ошол күндөн бери бир эле кыргызга эмес, мына дүйнө элине тарап кеткен кыргыз урпактарына барып атат. Мына дүйнөдө жашап жаткан элдин баары кыргыздын балдары да. Анан жанагы азыр эле чыгардын алдында бир эме келип калыптыр. Ошондон карасам теге апачилер дагы цивилизациясы эмеден башталыптыр. 6 айдан башталыптыр деп келиптир да. Анан эми биз өзүбүз 6 айдан таралып атсак, жашоонун эң башы, эң биринчи адамдар кыргыз болуп атса, дүйнө цивилизациясы негизи 6 айдан тараган деп айтылат да. Ошол кыргыз балдары, жапондар, жана айнулар, бүт Индистанда ошол жактан кеткен деп айтылат да. Апачи дегенге мындай деп мага эме берди да, 2005-жылы эле. Апачи деген эл дагы сенин кандашың бир боруң дейт да. Анан кандайча десем, атпачы деп ал жанагы өзүнүн бала бакырасын, эли журтун мындай аңулап, кийик атып, тоодон тияка бияка чуркап жүрүшүп иши багышат экен да. Анан башка балдары, кыргыздын башка балдары айтат да, болду эми ушуну кырып салмай болдуң, атпачы эми муну деп. Анан тиги болбой эле ата берет, тияка кетет, бияка кетет. Анан ким десе баягы атпачынын тукуму, айткан сөздү укпайт, булар атпачынын тукуму булар деп коет экен да. Анан атпачы деп жүрүп, анан аягы баягы сөз өзгөрүп отуруп, анан кийин апачы деген тукум болуптур да. Япондор да кыргыздын балдары. Япондорго болсо бир баштарына бир ой келсе, ошону аткармайынча жатпагандын тукуму деп, ким десе баягы жатпагандын тукумучу деп отуруп, аягы Жапан деген сөз болуп которулуп кеттир да. Анан бул корейлер жөнүндө айтат да, мына корейлер кыргыздын тум баласы экен. Эң тум биринчи. 6 айдан кеткен да булар да. Өздөрү хангөк деп аталат экен, хангуктар да. Каны көктөр. Булар башат. Анан ушу жан тууралуу да, мисалы үчүн бала төрөлгөндө 40 күндөн кийин 40 кашык сууга салып, 40 жамачы көйнөк кийгизип, анан ырымын жасап 40-ын чыгарат эмеспи. Адам көз өтүп кеткенден кийин дагы 40-ын берип атат. Көз өтүп кеткенден 40 күндөн карды жарылат деп коет. Ушунун баары тең бири-бирине байланыш го дейм. Байланыш. Анан 3-илик, 7-илик дегендер бар. Мына азыр өзүң айтып өттүң го, теге 40 кашык суу деп. Эмне үчүн 39 эмес, эмне үчүн 41 эмес? 40. Ошол ар бир кашыкка ар бир кыргыздын баласы өзүнүн насибин, ырыскысын куюп кетет экен. Ошондуктан 40 кашык сууга, анан 40 кичинекей
айрынды кестемеден чогултканы ошол ар бир атанын, 40 атанын берип кеткен материалдык жашоодо көзүнө көрүнө турган ырыскысы экен да. Анан ошо 40 күн болмоюнча жанагынтип баланы 40-ын чыгарууга болбойт. Эми азыркы мезгилде укканы бар, укпаганы бар, бирок баягы кишилер чогулуп жүргөн жерлерде көбүрөөк айтып атам, ошо 40 күн болмоюнча баланын 40-ын чыгарганга болбойт депчи. Жарты бата кылбай, толук бата кылалык деп. Анан жанагы бала жаңы тамтың басканда тушоо кесүү деп атышпайбы? Бу дагы туура эмес экен. Тушоону кеспейт экен. Байланган тушоону чечет экен. Анан биз быйыл тушоо чечүү болуш керек экен да. Биз быйыл жазында, Ноорузда биринчи жолу ошо балдардын тушоосун чечтик. Никени да кыйбайт, никени байлайт деп да жүрүшпөйбү? Аны байлайт. Аны кыйбайт экен. Бул туура эмес да. Ошол ар бир сөздү дагы өзүнүн орду менен, туурасы менен болсо, анан баягы ишибиз туура болот экен. Анан биз баягы заман өзгөргөн жок, адам өзгөрүп атат да. Улам бир нерсени башкаларды көрүп, оюбуз өзгөрүп, жана кара күчкө аябай мыктап басыртып алгандан кийин ошо сөздүн дагы өзүнүн ордуна туура жагына койбой, анан туура эмес жагына коюп алып эле анан жанагындай адамдар кыйналып аткан. Илгерки кыргыздар ушунун баарын билген экен да, ошон үчүн ырымдап, жасап келишкен экен да. Анан мындай сөз бар го, жан чыккан жерде 3 күн болот. Ошон үчүн сөөктү 3 өтөт дейт. Анан ай жок, ал жолдун алыстыгынан улам эле 3 күн түн өткөн деп коет. 3 күн эмес керек болсо Манаста айтат да 40 күн деп түн өткөндүгү жолдун алыстыгынан улам. А бирок ошол 3 күн түн өткөн, анан 3 иликти ошон үчүн берген дейт. Буга кандай дейсиз? Буга дагы баягы 1,5 күндө коюлуп, анан көрдүн ичи да башкача касылып, анан жанагы ысырап болдук, мал союлбай, чоң мал сойбош керек деп чыкпадыбы? Ошол мезгилде ага чейин деле мындай көңүл деле буруп, эми болуп атат баягы өзүбүздүн кыргыздын салтыбыз го деген ниетте жашадым да мен ошол жашка чейин. Анан ошол нерселер жанагынтип мал союлбайт дегенде эмнегедир мен жан дүйнөм аябагандай эмеге чыкты да, мындай эңшерилип жаман болдум да. Жок дегенде 4 бала берди Кудай. Ошо 4 баланы төрөдүм, анча мынча болсо да эл үчүн өтө чоң кызмат кыла алсам да кыпындай кызматым өттү да, анан кандай адам өлсө, анан ошо бир чоң малдык эмгегибиз өткөн жокпу деген сөздөр мындай ичимде кайнады да. Анан мындай экен, анан ошондо сурадым мен. Эмне үчүн мурун 3 күндө коюлуп атсак, азыр эмне үчүн 1,5 күндө коюлуп калдык? Бул биздин салтка туура келе турган нерсеби, же бул башка бирөөлөрдүн айтып аткан сөзүнө баш ийип кеткендегибизби деп сурасам, мынтип айтты. Баладай болуп, ошону жүрөгүңдү оорутуп түйшөлдү элең, эми сага айтып берейин дейт. Пирамиданы сага окшогон адамдардын көзүнө көрсөтүп жасаганбыз дейт. Мына төбөсүндө мына көктө теңириң бар. Көктө Кудайың бар. Көктө сенин жаратканың бар. Мына бурчу бул жер болсо, ошол биягындагы точкасында сен барсың дейт да. Кудай менен жер менен байланыш үзүлсө, адам баласы өлөт экен да. Энергия. Ошо энергия 3 бурчтук болуп толукталып турганда адам баласы жашап жүрөт экен. Энергия үзүлдү дегенче адам баласы өлөт экен. Анан жанагы үй бүлө курулганда деле аялы күйөөсү экөө үйлөнөт, экөөнүн энергиясы туура эмес болуп калса, айласыздан жанагындай ажырашуулар болот. А бирок ошол мезгилдерде биздин кыргыз аталарыбыздын балдары жаңы үй бүлөгө түшүп, жаңы балдарды көрүп ачкан мезгилде анда мындай энергия бөлүнүп кетүү, энергия бири-бирине туура келбей калуу деген болгон эмес да. Жараткан өзү ошо энергияларды аларга толуктап берген. Ажырашуу деген болгон эмес. Анан азыркы мезгилде ошондой, анан жанагы 3 күнгө чейин коюлуп аткандын себеби жанагы жубайы менен канча жашаса дагы ошол мезгилде экөөнүн энергиясы бири-бирине сиңишкен да. Ошол энергияларды кайта кайтарып алуу мезгили 1 күндүк убакыт алат экен. Анан балдары менен болгон энергия күчтөрдүн байланышы 1 күндүк убакыт алат экен дагы, 2 күндө өзүнүн үй бүлөсү менен энергиясы бөлүнөт экен. А 3-чү күнгө келгенде болсо, анда жанагы өзүнүн бир туугандары, ата энеси ал убакта өтүп кетет дечи, ал улгайып калганда каза болсун деп коелук мындай адамды. Анан ошо өзүнүн бир туугандары, кайын журту, айылы, көчөсү, анан тели тең түшүү менен
жанагы жандын күчү бөлүнөт экен. Ошол мезгилде анан кийин кыргыздар мына эми бөлүндү, эми алып барып катуу денесин жерге узатсак болот деген нерсе болгон экен да. Анан аны да кылбай атпайбызбы? Ошол жанагы баланы 41 кашык менен 40-ын чыгаргандай эле жаны узап баягы жерге берилип аткан адамга дагы 41 чөмүч менен жуулуш керек экен. Анан аны да кылбайбыз да азыр. Суу алганда. Суу алганда 40-сын баягы аталардын суусу денеңди тазалап, эми катуу денеңиз калат. Жаңы төрөлүп келгенде 40 кашык сууну кайра эми чөмүчтөп уже чөмүчтөп, анан 41-си болсо умай энеңдин, умай аталарыңдын суусу деп туруп, жууп туруп, анан кийин жерге беришибиз керек экен. Биз аны да унутуп калганбыз, аны да кылбайбыз азыр. Анан 3 күн бою эмес, жан ошо 3 күн ошол тегеректе, өзүнүн үйүнүн тегерегинде жүрөт экен. Анан 3 күн өткөндөн кийин 7 кадам арылайт экен. Анан жана жетилик деген ошондон калган экен. Жаның өзүңдүн үйүңдөн 7 кадам арыладыбы? Эми 7 күндүгүңдү белгилеп кой, ошо сага ким келет экен дейт экен да. Ошо 7 күн болгондо жана жакын туугандарын, жанында кошуналарын чакырган ошол экен. Ал кошуна туугандан жакын деген сөз да жөн жерден чыккан эмес да. Алыскы туугандан жакын коңшу антип деп. Анан ошол жетилигин өткөзөт экен. Анан 40 күндүк ошо 41-чи күнү өткөзүлүш керек экен. Бизде азыр 33 күн, 31 күн, 30 күндө өткөзүп коёбузбу? 20 күндө деле өткөрүп коет атпайбы, күн-түн теңеп. Ошол туура эмес экен да, ошол 40 күн толук толуш керек экен. Анан 41-чи күнү анан кийин туугандарын чакырып, аралашкан элдерин чакырып, мына бүгүн бизден ушул адамдын жаны бизден бөлүнгөнүнө 40 күн болду. Ошол 40 күн бою аталар ошо кишинин жанындагы жандарды чогултуп туруучу өзүнүн бир базасы болот экен да. Ошол жерге дагы тазалап анан кийин алып кетет экен. 40 күн болмоюнча болбойт экен да. Анан жанагы аш берип атпайбы? 1 жылдан кийин аш берет. Жылдыгында болсо жанагындай экен. Жыл бою сени унуткан жокпуз. Сен бизден кеткен күндө дагы жыл бою биздин арабызда жүрдүң деп жанагы жан күйөр адамдар чогулуш керек экен андачы. Анан жана чоң аш берип атканда мына эли журттуң, тууган уругуң, кайын журтуң сени эч ким унуткан жок. Мына сенин чоң ашыңды да берип атабыз, баарыбыз чогулуп атабыз деп ошол ага чейин, чоң ашка чейин Бир жерде 52 күндүк ошону унутуп кеттирмин. Ошо 52 күндүк дегенде адам баласынын денеси сөөгүнөн ажырай турган күн экен да. Бул күнү жана 40 күн болгондо карды жарылат деп коет го? Жок, ошол карды 40 күндө жарылбайт, 52 күндө жарылат экен. Ошону атайын белгилешет экен да. Аны мындай кошуна же болбосо тааныш-бааныштар эмес, именно өзүнүн жан күйөр гана адамдар 52 күндүктө ошолор өткөзөт экен да. Анан мындай бар эле го, илгери таң атпай мүрсөгө 7 күн барчы, кечинде күгүмдө 7 күн барчы. Азыр анын баары жоголуп кетти го. Эми анын баары өзүбүздөн да. Ошо үйрө алсын, ошо жаңы барганда тиги дүйнөгө үйрө алсын деп койчу да. Биз абышкалардан окугандарыбыз. Ал ошондой сөз болгону менен бул эмеде мындай да, кайып аталардын айтканы. 7 күн бою таңында барып ошол өтүп кеткен атабыздын сый-урматы балдары канчалык ошону мындай кой бере албай атат, ошонун кеткенине кайгырып атат. Жаткан жери бирөөлөр тараптан мындай бузулуп калбадыбы экен деген нерсе. Кечкисин барып, эртең менен аман эсен болдуңбу, кечкисин барып, эми түн ичинде аман эсен жаткын деген сөз да. 7 күн бою ошо барып, эми ал мезгилдерде баягы бизде ислам мурдагы ислам менен жашап аткан мезгил болгондуктан ал убактагы исламды биз туура кабыл алчубуз да. Анан эми азыркы мезгилдеги ислам динин урмалап башкача болуп атпайбы? Анан мындай да азыр бизде баягы 7 ата деген түшүнүк бар да. 7 ата өтмөйүн кыз алба дейт. Анан 7 ата өткөндөн кийин 7 ата өттү деп анан ошолорго баягы бата кылып, кан чыгарып, ата-бабалардын алдынан кечирим сурап, мына 7 ата өттү, 8-9 ата болдук. Эми ушул кыз менен бала бири-бири арзышып калган экен. Кайра сөөк жаңырталы деп атабыз деп ата-бабалардан уруксат сурап анан үйлөндүрчү экен да. Анан азыр эмнегедир 7 ата өтпөй эле үйлөнүп аткандар бар да. Эчтеке болбойт ал депчи. Буга кандай дейсиз?
Эми ошонун результатын көрүп атабыз да, ошентип жет ата өтпөй туруп үйлөндүргөндөрдүн балдарынан даунт балдар көптөрүлүп атат, акылы кем балдар көптөрүлүп атат, оорукчан балдар көптөрүлүп атат, анан жана эпилептиктер көптөрүлүп атат. Себеби жанагындай аталар аларды баталаган жок да. Жет ата баталаш керек. Никенин алдында кайып деп коет го, нике кайып. Кайып. Ошо кайып аталардан баталып туруп, анан кийин ошолор баталагандан кийин анан жана кайып болду, анан нике кайып болду деп коюп атышкан ошолдон да. Аталар баталагандан кийин анан бири-бирин көрбөй, тааныбай жүрүп эле бир жерден көрүп калышып эле анан баш кошотушпайбы. Ошон үчүн жана жет ата өтмөйүнчө үйлөнгөн бул туура эмес да. Мен буга туура эмес деп ойлойм, ошондой карайм да. Анан ойдун күчү, сөздүн күчү деген бар эмеспи? Азыр ушу сөздүн дагы куну кетти, ойду да тетир ойлонушат бир нерсе болсочу. Анан ушу сөз тууралуу, сөздүн күчү тууралуу эмне айтып бере аласыз? Эми жана биринчи ойду жана айтып өттүм го. Жанагынтип кара куш мээдеги кара күчтөрдөн арылсак, оюбуз туура болсо, анан айтылган сөзүбүз дагы орду менен туура багытта сүйлөнөт дагы, анан кийин биздин сөзүбүздүн күчүн баягы илгерки заманда мындай бирөөнү каргап айтуу, бирөөгө жаман айтуу деген жок болчу. Себеби ошол сөз ошо айтылган жерден эле сразу кабылдап калчу да. Анан ошон үчүн биздин тил десе дагы ой тукумуң өскүр дечү эмеспи? Ооба. Анан жакшы жагын айтчу да. Жакшы жагы. Бай болгур. Бай болгур, тукумуң өскүр, башың өскүр деп тил дечи. Анан азыркы заманда болсо урушсаң эле өлүп калгыр дешет да. Биздин өзүбүз эмес, биздин сөзүбүз майдаланган да. Ошон үчүн бизде сөзүбүздүн деле азыр күчү жок. Бирок жанагы касиет жолунда жүргөндөргө бая бир кезектерде ушундай көз ачыктар көбөйүп, ар бир айылда ондон көз ачык болгон мезгил болду го. Анан ошол мезгилде ошолор менен аралашып жүрдүм, бирок эмнегедир алардын арасында мен өзүмдү мындай өзүмдүн аралаша турган элимдей эмес, бир башкача коркунуч сезим менен барып жүрдүм да. Эмне үчүн аларга ошентип барып жүрдүңүз? Корктуңузбу же бир? Жок, мен да өзүмдү таппай жүрдүм да. Мен өзүмдү таппай жүрдүм, мен өзүм ким экенимди билбей жүрдүм. Жанагындай көзүмө көп нерселер көрүнөт, жанымда турган кишинин ичегисинен бери мынтип карап туруп эле мындай баягы илгери бир кара черно-белый телевизорлордун түк деп турган мынтип ачылчу эле го экран. Жарыма келген кишини карасам эле киндигинин жанынан эле чүк деп ачылып кетип эле баягы адамдын ички органдарын баары көрүнсө эле корком да. Анан бирөөгө айта албайм. Анан жанымда жүргөн адамдарды көрөм, алар менен сүйлөшөм, айта албайм, бул деген психический нарушение менен бул эмне болгон эме деп айтат деп андан корком. Ошондой мезгилдер болду. Анан жанагы көз ачыктарга барганда бири-бирин дубалап башташты да. Кийин сурасам ошону айтты. Жан дүйнөң таза, сенде андай ой болгон жок. Анан тигилердин кара күч менен иштеп атканын көрүп, анан сени корголотуп, кооруп, анан сага коркунуч сезимин берип койгонбуз дейт да. Ошон үчүн сен аларга өтө жакын аралаша алган жоксуң. Бирок көп жылдар бою мен өзүмдүн ким экенимди билбей жүрдүм да. Мен киммин? Көз ачыкка киремби, бүүгө киремби, бакшыга киремби, эмчиге киремби же домчуга киремби? Билбей эле ушинтип жүрө бердим да. Анан бир күнү ошо 2005-жыл болчу, ошо январь бекен, февраль бекен эсимде жок. Түнкү саат 11-де эле мындай уктап аткан жеримден бир чоң кишинин колу келип мындай оң жак бутумдун бармагынан кармап силкилдетип ойготту. Тур балам деп. Анан турсам эле кагаз, ручка алды. Кагаз, карандаш ал деди. Ручка деген жок. Анан баягыны алдым да анан барып эле отуруп калдым балдардын сабак жазган жерине. Анан бирок эмне жазганымды, канча мезгил отуруп жазганымды билбейм. Анан эртең жазып бүттүм да барып жатып калдым. Анан эртеси күн деле ошол кызыгы болгон жок да, эмнен жаздым болду экен деп караган жокмун. Анан эртеси күнү дагы баягы 11 болгондо дагы баягыдай болду. Дагы туруп баягы кагаз карандашымды алып баягы тетрадьты 2 тыйындык эле жана балдардын тетрадына жаздым да. Анан экинчи күнү да жаздым. Анан эртең менен абышкам барып баягыны ачып окуп көрүптүр. Анан каяктан көчүрүп жаздың мунун баарын деди. Анан ошондо кызыгуу пайда болду да, эмнени жазып турмун мен деп. Ошончо өзүң жазганың өзүң билбейсиң деди.
Ана жоқ, мен білбеймін дедім, эмне жазганымды. Анан баягы тетрадты алып алып окуп карасам, жана сен кыргызсың деп. Анан ошондон баштап анан мен кыргызмын дедим да. Мен бакшы да эмесмин, мен бүбү да эмесмин, мен көз ачык да эмесмин, эмчи да эмесмин, домчу да эмесмин, мен кыргызмын деп баштадым. Кыргызчылык деген касиет, Кыргызчылык касиет жанагынын баары ошол кыргызчылыкта бар экен да. Кыргызчылыкта эмчи да болгон, домчу да болгон, көз ачык да болгон, аянчы да болгон, жанчы да болгон, ошонун баары бир эле кыргызчылыктын ичине камтылган экен да. Анан биз болсо мен бакшымын деп бөлүнүп алабыз, мен аянчымын деп бөлүнүп алабыз, мен жуучумун дейбиз, бирөөсү болсо куучумун дейт, бирөөсү болсо көз ачык, бирөө бакшымын дейт. Анын баары ошол бир эле жана кыргыздын касиетине топтолгон, бир эле жерде болгон экен да. Эми мына учур келатат, жакындадык, көкүрөгүбүздөгү кыргыздын касиети ойгонуп, Манас ата болсо өзүнүн күчүн берип баягы тантырап ар кайсы жакка чачылып бараткан кыргыздарды азыр бир жерге чогултуу жумушун анан өзүнүн мындан 3 жыл мурун аянда көрсөттү да мага Манас ата. Келип тиги Семетей атабызга өзүнүн курал жарагын берди да. Мен өзүмдүн кызматымды аткарып бүттүм балам. Эмки кезек сеники дедим, өткөрүп бүткөнү менен 12 жылда биздин сан эсебибиз боюнча 12 жылда бир алмашат экен. Анан ошону азыр 3 өтүп кетти. Жана Семетей доору келатат деген ошо турбайбы? Ошо Семетей доору келди да. Келди, бирок биз даяр эмес экенбиз. Кыргыз эл даяр эмес, себеби биз өзүбүздүн ким экенибизди билбей жүрөбүз. Билбейбиз, Анан өзөгүбүздү тааныбай калдык да. Кайт, анан өзөгүңө бар, нугуңду тап десе, биз өзөндөгү суудан нуг издеп жүрөбүз. Мына мен эле өзүм деле айтайын. Мына эменин үстүндө Байтикке кетип аткан жердеги Кашка суунун нугу бар го. Ошол жерде Кайып дүйнө анан эмне деген булактар бар экен. Мен ошол жерге былтыр күздө бардым, анан мына сенин өзөгүң деди. Мына ал арчанын башындагы Таажы деген тоонун чокусу бар деди, Таажы. Анан ошол өзөк деди да. Анан мен ошону өзөк деп кабыл алдым. Биз жана каймана жашырып айткан сөздү биз мындай эле түптүз кабыл алып эле анан түптүз элге жеткизе албай кыйналат экенбиз да. Көрсө нук илгеркилер каймана сүйлөгөн да. Баарын мындай башка жерлерден кара күчтөр аралашып кетпесин деген ниет кылышкан окшойт деп ойлойм да. Анан мен айырга барып эле биздин өзөгүбүз, нугубуз ушул жер экен деп, анан ошол жерге мал союп, элдер менен чогулуп барып, анан кийин баягы улуу от жактык да. Анан жагып атсак эле кыргыз ата келет. Анан келип мынтип айтты: балам деди. Канча жылдан бери аралап, анан элге келген аяндарыңды айтып жүргөнүң менен дагы деле түбүнө чейин сураганды билбейсиң деди. Кайсы нук деди. Мындай нук Аламидиңде да бар деди, Арашанда. Мындай нук Жыламышыңда да бар деди. Кайсы бир нукка элди саласың деди. Бул Кашка суусунун жээгине саласыңбы? Мына сенин нугуң деп. Же Жыламыштын суусуна саласыңбы сенин нугуң деп, же Арашанга саласыңбы деди. Нук десе сен башканы ойлойсуң деди. Өзөгүң десе эмнени ойлоп турасың? Ошо суунун башына чейин барган жер өзөк деп ойлоп атасыңбы деди. Мен ошентип ойлодум чындап эле. Ошентсем жок деди. Мына күн баштар, шамбала, күн нурунан бүткөн нур элбиз, денебиз нур денелүү адамдарбыз деген сөздөрдү угуп эле жүрөсүңөр да баарыңар эле. Анан айтып атат: эмне үчүн башка элге түшпөй шамбала сага түшкөн дейт. Эмне үчүн башка элди күн баштар деп айтпайт дейт. Эмне үчүн нур денелүү деп башка элдерди айтпайт, эмне үчүн арабты нур денелүү деп айтпайт дейт. Кыргыз деле айтат. Эмне үчүн бир гана кыргызды айтат деп сен ушул жөнүндө бир жолу суроо салдыңбы балам дейт. Анан эми башыма келмейинче мен ушундай адаммын да сурай албайм, сурабайм. Анан эми айтып бериңиз, эми мынча болгондон кийин десем, анан ошондо айтты: мына бул отту карачы деди. Куюп атат от. Куюп атса мына жайылдыбы дейт. Сууга окшоп агып атабы дейт. От эмне болуп атат дейт. Куюп атат. Өйдөгөстөй кетип атат. От билет өзүнүн келген жагын дейт. От жанагы ысык чоктон түшүп, анан ошол жерден алуулуу от болгон да, күндөн. Бул өзүнүн келген жагын сезип, өйдөгөстөй кетүүгө аракет кылып атат дейт, күйүп. Мына силердин өзөгүңөр каякта дейт. Силердин өзөгүңөр өйдө жакта дейт.
Нугуңар дейт ошол. Жанагы оттун жанында отуруп тилегиңер силердин нугуңар дейт. Өзүңөрдү таанып, тилек тилеп, мына кыргыз эли бөлүнбөйлүк, жарылбайлык, өзүбүздүн өзөгүбүздү табалык, өзүбүздүн ким экенибизди билелик. Эми өзүбүздүн нугубузга чүр десең, сенин оюң нук дейт ошол. Нук оюң тазаланса, анан ошол өзөгүңө ошол барат дейт да. Анан биз өзүбүз жанагынтип өзүбүздүн ким экенибизди билбей жүрөбүз да. Бабаларыбыздын жолун барктай албай атпайбызбы? Анан мисалы бизде тирүү арбак деген түшүнүк бар да. Манас атабызды, кыргыз атабызды, ошо ата-бабаларыбызды касиеттүү, эл коргоп, журт коргоп, намыска жараган ата-энелердин арбактары тирүү деп түшүнөбүз. Бирок ушу сиздикиндей ошолордон келаткан касиетти ширк дегендер бар. Жокко чыгарып, буга жин кирип кетти, анан жин сүйлөтөт, анан тигиндей деп ар кайсын айткандар бар да. Буга сиз эмне деп жооп берет элеңиз? Эми биздин ата тектерибиз айтып өткөн сөздөргө мен эч качан каршы боло албайм, себеби ошолордун азыр айткан нерсеси менен жаза деген нерсеси менен жашап келатам да. Ошо 31 жылдан бери, мына быйыл 32 жылга майда 32 жыл болду. Ошондон бери баягы касиет жолунда жүрүп атам. 2005 жылдан бери мен кыргызмын деген девиз деп коеюнчу, мындайча чакыруу. Ошо менен келаткан, анан арбак жок болсо билбейм, бизди ким жетелеп, бизди ким ушундай жакшы жолго көкүрөк көдөнүбүздү ачып бере алат эле. Мына сен өзүңдүн кыргыз экениңди тааны дегенде эле, ушул менин жанымда жүргөн ата деле бул качандыр бир мезгилде өтүп кеткен мен атамдын арбагы деп билем мен аны. Анан эми бардык адамдарга ал арбактар көрүнө бербейт, эми бир көрүнө турган кишилерге көрүнөт. Жакынкы эле учурда ошо ата келип мынтип айтты. Мен рух анан арбак жөнүндө билейин дедим. Рух деген эмне, анан арбак деген эмне? Экөөнүн кандай айырмасы бар десем, мынтип айтты. 900 миң жыл өткөнгө чейин өтүп кеткен адамдар арбак болот экен. 900 миң жыл андан ары өтүп кеткендер булар рухтар болот экен. Анан бизге жана кайыптан келдик деп аталар деп атпайбы, ошо кайыптан келген аталар булар рухтар экен. Булар 900 миң жылдан ары өтүп кеткен аталар келиптир бизге. Канча кылым сурандык дейт да, ошол парад планет деп чыкты го 22 ноябрда. Анан бул эмне болгон парад планет, бул кандай түшүнсө болот десем, көрсөтүп атат. Бизден башка жер алкагынан башка дагы 9 алкакта жашоо бар да. Анан ошол ар бир алкактагы жашоодо жана биз ниетиңди кой, ниетиңди бур, таза ниетиң менен бар, ата тектерге батаңды түз бер деп жаткан нерсенин бар. Ошол биз ар бир ниетибиз ошолордун алдына коюла турган жанагы карагайдын көпүрө сыяктуу болгон тактайлар менен, мен ошо тактайлап билдим да. Ошондой болуп коюлат экен дагы. Анан бир алкактан экинчи алкакка чейин ошондой көпүрө пайда болот экен. Анан ошо ар жактан бери көздөй келет экен. Биз барбайт экенбиз. Ошо ар жактан канча кылымдар өтүп кеткен аталар ошо жанагындай биздин ниетибиз менен коюлган көпүрөлөр аркылуу, анан ниетибиз жакшы болсо, бул тегереги да тосулат экен. Анан ошондон өтөт экен да, анан жанагы кээ бир адамдардын балдары түшүнбөйт, касиет жолун өт десе, азыр эми жанагы аларды күнөөлөөгө болбойт. Эми бизде кайыптар дүйнөсү, касиет жөнүндө эч кандай билим деген жок, эч кимге айтуу деген жок. Анан биздин жаштарыбыз ошо эми ислам динине өтө баш оту менен киришип, фанатта болуп кеткендер бар, үй бүлөсүн таштап. Анан ошолордун кое турган карагайлар жок болуп кетсе, ошолордун ата тектери түшүп калат экен ошол жерден. Ошону көрсөттү да. Анан астында сапсары нурга бөлөнгөн ата чыгат экен. Анан бул ата ким деп сурадым да. Ошентсем бул кыргыз атаң деди. Сары нурга бөлөнгөн кыргыз атаң. Анан эмне үчүн кыргыз балдары ушул заманга чейин сыноо жашоодо, кыйноо жашоодо жашап келет деп сурайм да. Башка элдер деле сонун жашоо жашоодо. Бир гана кыргыз өнө албай койдук, өзгөрө албай койдук. Ушу баягы эле тырмышып эле баягы састан чыга албай эле өзүбүздү өзүбүз кайта саска тыгып эле бирдеме болуп атабыз деп сурасам, мынтип айтты. Ата тектериңерди баалап барктай албасаңар, жанагынтип аталарыңар баскан жол менен баса албасаңар, анан ниетиңер туура эмес болуп калса, жанагынтип көпүрөлөр
түшүп кетип, ата тектер кулап кетип атса, анан кантип силердин жашооңор оңолот дейт да. Көкүрөк көдөнүңөрдү ачпай, башка жакка буруп, материалдык жашоодогу байлыкка байланып, акча десе апаңарды сатасыңар деди. Анан качан гана акчаны өзүңөрдүн башыңардан өйдө койбой, таман астыңарга койгон күндөн баштап жашоо өзгөрөт деди. Бул биринчи деди. Анан тапкан акчанын берекесин сурабай, санын сурайсыңар. Мен 1000 сом табайын дебейсиң, сен сразу миллионду айтасың. Ошон үчүн 1 сом тапсам дагы ошонун берекесин бер. Анан ошо миллионду берсең дагы ошо миллиондун күчүн көтөрө ала тургандай кылып бер деп айтканды билбейт экенбиз да. Анан ар бир нерсенин өзүнүн күчү болот да. Анан акчанын күчү аябагандай зор кылып койгон, ошого байлап койгон да. Анан ошо акчага жетпей калган маалда Кудайды эстеп баштайбыз. Балдарың ооруп калганда Кудайды эстеп баштайбыз. Анан тишиң ооруганда же башың ооруганда Кудайды эстейбиз. Мына ошентип калганбыз да. Ошон үчүн качан, кайсы күнү Кудайды дөөлөттү кандай таанысаң дейт да. Ошондой тааныган күндөн баштап сенин ишиң оңолот дейт. Жөн эле мындай көчөдө өтүп бараткан кишини карап койгондой кайдыгер болсоң, эч качан ишиң оңолбойт дейт. Ошон үчүн Кудайды бир тууган атаңдай, бир тууган өзүңдүн энеңдей тааныганда, энеңе да атаңа да ушундай ишеним, ушундай бир зор күч болот го, ошондой тааныган күндөн баштап сенин ишиң оңолот дейт. Биз антип албай этпейбизби? Кудай деп коебуз, бирок жан дүйнөбүз менен, өзүбүздүн күчүбүз менен. Биз ошондо ата-бабаларыбыздан дагы Кудайдан да алыстап кеткенбиз. Ооба да. Кудайды ооз учунан айтып койгон менен жан дүйнөсүндө андай кабыл алат. Жан дүйнөбүз караңгыда биздинчи. Анан минтип айтат да аталар. Сурадым бир күнү. Кыргызстанда байлык кен көп дейсиз, анан эмне үчүн кыргыз байкуш ушинтип нанга жетпей, ар кимибиз ар кайсы жерде бир орустардын оокатын кылып, тебеленип тепселип жүрөбүз десем, ошондой керек силерге дейт. Өзүңөрдүн ким экениңерди тааныбасаңар, өзүңөр кандай элдин балдары экениңерди билбесеңер, мына ошондой сыноолордон өтүшүңөр керек. Көкүрөк көдөнүңөрдү тазалап, өзүңөрдүн ким экениңерди, ошо жерге барган жерде өзүңөрдүн кандай адам экениңерди билбесеңер дагы силердин денеңер аркылуу нур таратып, ошо барган жерлердин баарын тазалап жүрөсүңөр дейт да. Бул биздин кылган кызматыбыздын бири экен. Кыргыз жанагы нурдан бүткөн эл деген кызмат. Ооба, нурдан. Анан нурлар дагы ошол жана бизден башка дагы 9 алкакта жашообор деп атпаймынбы? Ошо ар бир алкактын нуру жана мен бала кезекте атам бирдеме айтсам, кой балам, Кудай угуп кот десе таң калчумун да. Миллиондогон эл жашап атса, мен мындай болгон кичинекей кыз бирдеме айтып атса, кантип Кудай угуп кот, койчу ата дечимин да. Анан эми баягы Кудайдын тааныдым деп айтып, анан аябай мен мыкты билем деп айтыш бул күнөө болот го. Анан бирок баягы жүрөгүм менен ишенип, жүрөгүм менен өзүм ушундай таза кабыл алгандан баштап, анан кийин көрсөтүп баштады да. Кайсы алкактан кандай нур келет экен, ал нур кайсы сандын негизинде ошол санга байланат экен, ошол менен эмнени кылсак болот экен. Анан мага ушундай деген эме берген, тапшырма. Ар бир нурду ушул жер жүзүндө жашап жаткан кыргыз урпактарына деңгээлине жараша таратып бересиң депчи. Анан мен кичинекей эле киши болсом, анан мен дүйнө жүзүндөгү элдин баарына кандайча ушул нурду таратып берем дечим да. Анан эми ошол мен таратам деген кишилер өздөрү келип баштады. Былтыртан бери бир келин келиптир, эже ошонуңузду айтыңызчы, ошол сиз тарата албай аткан нурларды мен таратайын. Мына азыр Россияда бир орус бала бар. Азыр 500төн аудитория күтүп алды, 500төн 1 саат отуруп, ошо өзүнүн касиети ачылды. Ада канында кыргыз бар. Айттым мен, сен оруссуң, бирок сенин түбүңдө кыргыздын каны бар, ошон үчүн сен ачылдың. Кыргыздын каны жок адам ачыла албайт. Касиет бир гана кыргызда болгон. Анан жанагы биздин 41 балдары ар кайсы жака тарап кеткен да. 40 кыргыз тарап кеткен. Анан биз өзүбүздүн Кыргызстаныбызда 40 кыргызды чогулта албай атабыз да. Бизде милдет Кыргызстандагы 40 кыргыз эмес, мына жер бетиндеги кыргыз атанын 40 баласын бириктирүү миссиясы бар бизде. Ошол бириккен күндө жашоо башкача болот. Анан
Жанагы байлык жөнүндө сурасам мынтип айтты. Көкүрөгүң байымайынча жер астында кендерди бербейм силерге дейт. Көкүрөк көнөн байып, мага акчаңдын кереги жок, мага дүйнөнүн кереги жок. Мен жан дүйнө байлыгы менен жашагым келет. Мен душманымды сүйүп жашагым келет деген күнү силер алтындын үстүнөн бастырам силерди. Жана казып алган алтындар бери жагы эле дейт. Анан биз ошол мезгилге жете албай атпайбызбы? Ошо Кыргызда санчылык өнөр деген бар эмеспи? Асмандагы жылдызды санаган, бүгүнкү күн кандай боло турганын билген, кыш кандай боло турганын жазында айтып койгон, же болбосо бир жылдыздардын уча турганын, жылдын кандай жайгаша турган баарын билген элбиз да. Ушу санчылык боюнча эмне айтып бере аласыз? Мындай жанагы жылдыздар жөнүндө жана кыштын кандай болору, анан жаздын кандай болору жөнүндө мезгил чукулдап келген мезгилде эле айтып коет да. Быйылкы жазыңар, мына быйылкы жаз жөнүндө айтылган, ошо кургакчылык болуп суу кичине кемирээк болот. Түшүм жылдагыдай болбойт, азыраак болот. Эмдиги жылкы жай андан дагы ысыгыраак болот, эмдиги жылкы жай андан дагы кургакчылыраак болот. Кыргыздарга ушундай чоң сыноо болот деп айтылган да. Анан бул сандар боюнча азыр эми дүйнө элинин баары жана сүт сай деген бир илим окушуп, ошо менен үйрөнүшүп, ушундай бир нерселер болуп атат. Анан мен ал илим жөнүндө эч кандай түшүнүгүм жок кезекте 2005-жылы жаздырды да мага жанагы 9 алкакта жашоо, ошо 9 алкактын биринчи алкагында мындай нур, мына биздин жер планетасына сары нур түшөт экен да. Бул нур эмне деген нур болду экен деп сурасам, бул Кудай жанынан келе турган. Кудайдын өзү берген нур, анан башка алкактан келген нурларга күч берип тура турган эң күчтүү нур ошо сары нур экен. Анан бизге жана күндө күн кылып берип, биз ошо күн аркылуу энергия алып атабыз да. Күн жер да күндөн энергия алат, суу да күндөн энергия алат, өсүмдүк жаныбардын баары энергия алат. Биз ошол күндөн экенибизди айтып турса деле ошону түшүнө албай атпайбызбы? Ошо жер шарына ошо сары нурдун күчү келет экен да. Анан 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү ошо 8-9-чу, ошо 9-чу сан бизге жерге сары нур келет экен дагы. Анан жер планетасы өзү бардык планеталардын лабораториясы экен. Ар бир алкакта жашаган адамдардын көчүрмөсү бу жерде бар экен. Анан эми аны мен азыр толук айтпай албайм, себеби уже көп жыл болуп кетти жазганыма. Анан мисалы үчүн 6 деген санды ак нур, 6-чы алкактан келген 6 деген санга байланат экен дагы ак нур экен. Ак нур менен өзү ооруп аткан, рак оорусу менен ооруп аткан адамдарды айыктырып койсо болот экен, эгерде аны туура колдонсок да. Анан туура колдоно албай койсок, ал талкалап койт экен да. Ошон үчүн адамдар менен иштеп атканда дагы ушул адамдын катуу денесине кандай энергия жетпей калды, күч. Ошону билип туруп, анан жараткан Кудай ушул ак нурдун күчү жетпей аптыр, ушул адам ушундай айккыс жанагындай катуу ооруга кабылып калыптыр. Эми ошого ак нурдун күчүн ушул адам гана көтөрө ала тургандай кылып бер деп, анан ушул ак нурдун күчү менен рак оорусун тазаласак болот экен да. Анан жанагы сөөктөрүбүздү кызгылт күрөң нурдун күчү менен ал 4 деген цифрага байланган да. Анан анда да ошо жана омуртка, бел тутуму, сөөктөргө күч бере турган энергияны чакырып дарыласак болот. Канды болсо 3 деген цифранын алдында кызыл нур башкарат, канды, кызыл. Анан ал аябагандай күчтүү, касиеттүү нур. Ал туура эмес колдонуп койсок, ал талкалап жиберет да, жанагы веналар жарылып, башка кан күйүлүп кетип, анан тромб болуп калып, жарылып кетип атат дегендин баары ошол. Ошол энергияны туура эмес кабыл алып алабыз дагы, анан жанагындай эмеге кабылабыз. Жашыл нур болсо 8 деген цифранын алдында турат да. Ошо 8 цифрасы мындай чексиздик, тынчтык, анан адамдын жан дүйнөсү жабыркаган жерлеринин баарына өзүнүн касиеттүү нурларын берип, дарылоочу касиетке ээ да. Бул жанагы диагнозун билбей, мисалы үчүн тамырын кармап айта албаган киши болсо деле ушул
8-ci жашыл нурдун күчүн берчи, жан дүйнөсү жабыркап атыптыр. Жан дүйнөсү жабыркагандар бар го, өзлөрүн таба албай кыйналгандар. Ошого ошо 8-ci алкактан келген 8 цифрасынын астында жашыл нурду кармап жүргөн касиеттүү нурга тапшырдым мен ушунун жан дүйнөсүнө бир өзүң бир нурларын берчи керектүүсүн десе, ошо дагы өзүнүн кызматын кылат экен. Ар бир адам өзү башкара алат экен. Анан бирок биз аны билбегенден кийин туура эмес пайдаланып алсак, жанагы кара күчтөр бар да. Алар башка жагына пайдаланат дагы. Жана эмне үчүн алардын жасап аткан дубалары ардан бери болуп калат дагы. Анан жанагы ак жим менен жүргөндөр андай кыла албайт деп калышат эмеспи? Анан ошол цифралардын да күчү аябагандай күчтүү, жана сөздүн күчүндөй эле цифранын күчү дагы аябагандай күчтүү. Ошо цифраны да туура жазыш керек. Бир деген цифра өзү ар бир ишке багыт берүүчү. Мындай өзүң бир жака чыгарды деп байкасаң, саатыңды эле 11 же 10. Анан ошондо элесиң, мен туура багыт менен бараткан экенмин депчи. 2 деген цифранын жанында болуп калса, ошо бирдин жанында 2 болуп калса, бул ошо багытыңды алып эми изденет экенсиң деген сөз да. Ар бир цифра өзүнчө бир сөздү билгизет. Анан деп жазып коюп, мен бир апа келип калгандан ошо кодировка жазчы деди да. Анан баягы жазып коюунан кийин өзүм таң калдым да, бул эмне болуп болду экен, мындай жазып койдум, бул эмнеси. Анан отуруп алып анан сандардын жанагындай сөздөрдү айтты, ошолорду жазып коюп туруп жазган цифралардын жанына сөздөрү жатсам, 2 барак сөз болду. Чечмелесем. Ал ошончо сөздүн баарын жазбай эле, ал сөздүн күчү цифрага байланган экен да. Цифра менен айтып койсоң, анын күчү андан да күчтүү болот экен, сөздөн да. Анан ошо цифра менен жазылган нерсең аябагандай күчтүү болот экен да. Мына жердин коду, асман ааламдын коду, айдын коду, жылдыздын, күндүн коду, суунун коду, ушунун баарында цифра турат. Биздин жаныбыз дагы, мына биз өзүбүз билебиз го, жаныбыз өйдө кетти деп коебуз го. Чындыгында эле ошо өйдө жакта экен. Жанагы сыртында кольцосу бар Юпитер, Сатурн. Ошол ааламда, ошол алкакта эмеде болот экен да, планетада. Бир алып кетип, сурак кандай болот деп эле таң кала беришмин да. Сурак болот десе, кандай болот сурак деп. Алып барып жанга сурак болгондо. Жанга сурак болот. Анан кийин ар бир сөзүңө жооп бересиң деген сөздөрдү угуп эле жүрөбүз да бала кезектен. Анан ошентип алып кетти мен анан. Аябагандай чоң жана самолет баткандай болгон ангар экен да. Эшиги анда убакта Кыргызстанда мындай болуп эшик мындай ачылчу эмес. Ошондой эшик ачылды. Андай ачылган эшиктер келелек болчу. Андай келелек болчу. Ошондой ачылды дагы, айнектин жоonu ушундай экен. Айнектен экен. Анан ичине кирсем, мындай молочный цветтеги мрамор менен пол дагы, дубал дагы. Анан төбөсү ошондой эле өңкөн, бирок эмне экенин түшүнө алган жокмун. Төбөсүндө эле көп караткан жокмун. Жанында алып жүрүп да, бир ак кийимчен, бир кара кийимчен 2 киши. Кетип баратсак эле. Алар суракчылар да. Алар эмне экенин деле билген жокмун. Жетелеп эле алып чыкты, мен денемен сууруп алып чыгышты да. Жанымды. Анан денемди көрүп атам. Кетип баратканда мындай жайык болгон жер экен, жана газонокосилка менен чаап койгондой тегиз көк-көкчөп. Анан мындай улуу аксакал аталар, андан кичирөөктөр болуп турушат. Анан биягында кемпирлер ошондой. Анан казанда эт кайнап атат. Бир жаш абысыныбыз өтүп кеткен, ошол борсок бышырып мындай баласын көтөрүп алып, бир 2 айлык баласы да чарчап калган. Анан өтүп баратсам эле, жеңе сен эмне келдиң бияка дейт. Билбейм, келатам ушул жака десем. Биякта көрдүңбү, биз силерге окшош тамак жасап жейбиз, бирок бу жерде жыт чыкпайт деди. От жагабыз, тамак кылабыз, бирок бу жерде силер жашап жаткан жердегидей сасыган жыт жок биякта деди. Анан бияка келген киши кайта кеткиси келбей калат. Мына мен ушинтип келиндик кызматымды кылып атам, борсок бышырып атам дейт. Анан кадимкидей эле андан ары өсүп баратсак эле өрүк, мейистин баары эле мынтип бакта салаңдап өсүп турат да. Эми бир башка жатам эле сон. Муну аябай сонуку не десем, бул бейиштин тамагы деди. Монтип эле бирөөнү алып алайынчы десем эле, колумду минтип, сен аны алып жегенге акың жок деди. Анан ошондон ары өтүп атсак эле ууктарды жерге сайып коюптур мына. Анан баягы жеткендер мен өзлөрү өтүп кетип эле мени монтип экөө эки жактан тартты да. Анан чекем тийди, анан чыканагым тийди бир укка. Өтүп кеттим бирок.
Аны алып барып туруп эле кетип баратсак эле мындай боп-боз болгон адырлар да. Анан чымын куюн болуп эле элдер чуркап жүрүптү. Эмне элдер болду экен булар чымын куюн. Өңдөрү да боп-боз топурак өңүндөй. Анан эшилген кум, жоону чоңу жок, баары бир тегиз. Анан эле бир малда экөө алып барып туруп эле мени ырып жиберсе эле мындай тизем менен кумга чөгүп барып отуруп калдым да, тизелеп отурдум. Анан ошо маңдайымда бийик чоку турат да, бирок кумдан. Анан баягы мынтип карап анан мынтип жанталашпаган үстүнө чыгайын деп атам да. Чыгып үч жолу кайта келип анан кийин алыс жактан үн чыгып да, эркек кишинин үнү анан бул эмес, алып баргыламын деп атат. Ошентип баягы жерге үч алып кетти мени. Анан жанагы эменин ангардын ичине киргизип атат. Анан мындай дубалдарында мындай болгон эле сурмалар болот го, ошондой болгон сурмалар, бирок баарында 4 сандан турган сандар турат да баарында. Анан кетип барсам эле жанындагы киши мынтип атат: "Тигинде көрдүңбү? Тиерде сенин Лениниңдин жаны жатат" дерди. Дагы эле сурак көрөлөк дейт. Эмнеге менин Лениним деп коюп анан. Андан сураганча эле мына көрдүңбү? Мерде сенин Сталиниңдин эмеси жаны жатат, али сурак көрөлөк. Анан мына көрдүңбү? Мерде жанагы Гитлер деген эменин жаны жатат, сурак көрөлөк деди. Дагы бирөөнү айткан, бирок эсимде калбай калды. Анан бир малда бир жерден барып эле мынтип суруп чыкса эле ушундай шкатулканын ичинде мындай аппак болгон, демеле сыртына нурлар төгүлүп тура турган аппак үлпүлдөгөн ушундай нерсени алып чыгып анан колума карматса тарелка пайда болуп калды. Тарелкага салып коюшту. Алып чыгып анан баягы сыртка чыксак, мындай боз үйдүн жарымысындай болгон жер экен. Анан ортосунда хандын тактысы, анан эки жагында ушундай эки кресло бар. Мындай столдун бети турат, буту жок. Столдун үстүндө эки тарелка турат, мындай алдынан түрөгөнү жок, үстүнөн байлаганы жок, мынтип салаңдап. Анан барып эле мындай столдун үстүнө тараза го дейм ана. Тараза экен, тараза. Анан столдун үстүнө коюп эле тиги экөөнү карасам жок. Анан эле оң жакта, сол жактагысы эле эметип баштады, айтып: "Сен баланча убакта туулуп, анан мен далилимин" деп айтат экен да. Анан ошондо эле менин туура эмес нерсемден эле баягы тарелкадагы жалтыраган эмеден эле бирөө мынтип бычак менен кескендей эле сол жактагы тарелкага түшүп баштады. Тигил айтат, тиги кесилет, тияка түшөт да. Отурган кишини көрбөйм, бирок эркек кишинин үнү чыгат баягы креслодон, күйүп турат жанып. Анан ал айтып бүткөндө баягы өчүп калып, анан бияктагысы күйүп баштайт. Анан аяктагысы: мен дагы ушул кыздын ушул убакта ушунун ата энемден төрөлгөнүн билем, мен да далилмин" дейт да. Ошентип анан баягы кишинин мага айткан күнөөлөрүнөн тигил: "Жок, ал кезекте бул бала болчу, ал оюна келген жок. Бирөө оң жакта, бирөө сол жакта." Анан тигини айтып эле анан туура болсо мынтип кесилет экен дагы оң жак тарелкага түшөт экен. Анан ошентип түшкөн, анан ушунчалык болгон калды тиги тарелкада. Анан ошондо мынтип айтты: 18ге толгондо өзүмдүн төрөгөн апам бакпай, мени чоң апам баккан да. Анан жеңе дейм, атамды байке дейм. Анан жеңем 18ге чыкканга кыздарым туулган күнүмө келебиз деп ошого бир торт анан лимонад алайын, 3 сом акча берчи дедим. 18ге чыкканга чейин 3 сом акча таба албай эмне алып жүрөсүң деп койду. Анан таарындым. Төрөп эне болуп мени бакпасаң, эмчек сутуң бербесең, 18ге чыгып калсам 3 сомуңду аябасаң эмне болгон энесиң сен дедим да. Бул сөз өтө оор сөз экен. Анан ошол жаным ошол сөз үчүн тарелкада капкара болуп калып калды. Анан тиги жактагы тарелкада энеңизге каяша айтканчы. Тияктагы тарелкадагы аппак болгон жан кайта баягы тарелкага келип кошулду. Анан ал бүткөндөн эле анан тиги ортодогу чоң жана хандын тактысындай болгон такты күйүп баштады, бул өчүп калды. Анан алыс жактан сүйлөп атат: "Мен сенин тилиңде түшүндүрүп берейин эми" деди. "Мына сенин сол тарабыңда отурган бул сенин тилиңде адвокатың, прокуроруң" деди. "Сени болгон өткөн нерсеңдин баарын айтты. Оң жагыңда отурган бул сенин адвокатың" деди. "А мен азыр ошол экөөнүн сөзүн далилдеп сага күнөөң бары же жогун айта турган сот мен болом" деди. Анан ошентип айтты: "Сен ушунда энеңе ушундай сөз айткан үчүн ошол жаның тазаланбай калды" деди. Анан ошол жан анан тозокко түшөт деп ойлоп атасыңбы деди. "Мындай эле жаным чөткөн деп атам да ичимде." Анан ал сураттырбай айттырбай түшүнүп айтат экен да. Анан: "Сен ага сүйүнбөгүн" деди.
Сен жаның бар ушул мына тарелкадагы жаның бар карайып кетип, ушунча жаның агарып калганда, мен ошону дагы башкага ара көрбөстөн ошону чымын чиркейге сөйлөп жаткан сөл жанга деле гүлдөп аткан бай чечекейге салмагына жараша берип коем деди. А жанагындай жаны тоолок бойдон эч жери кемибей келсе, бул кайрадан адамдын баласына өтөт экен. Анан жанагы атадан балага келип аткан каргыш, атадан балага келип аткан туура эмес нерселердин баары ошо кайталанма экен да. Мен мисалы үчүн жаным жанагынтип карайып калса, менде жан жок калса, ал менден кийинки балам өтүп кетет экен дагы менин күнөөлөрүм баары кайрадан ошол баланы жанын кыйнайт экен да, баягы каптап калат. Ошол менин күнөөм үчүн дагы жооп берүүгө туура келип калат экен да. Анан тигил жанды айтты, азыр Марс деген планетаны билесиңби деди. О, билем десем, силер билгендей эле ал оттуу планета деди. Муну карайып күйүп калган ыргытып жиберебиз деди. Бейиш дагы, анан тозок дагы муну сен жашап жаткан жашоодо деди. Сен өлүп калгандан кийин келсем мен, ой күнөөгө баткан жокмун, мен ушунтип таза жүрүп атам, мен элге жардам берип атам, мен укмуш болуп атам деп оюңда ошентип ойлоп атсаң, сен ката кетирип атасың деди. Мына сен ушул жашап жаткан жашооңдо бейишти дагы, тозокту да көрүп атасың. Тозок деген эмне десем, жан дүйнөң кыйналып өзүңдүн ким экенин билбей жашап жүрсөң, бул тозок дегенде эмне дейт? Анан дагы бир суроо да эже. Мисалы, ата эненин кылган күнөөсү, алкышына же алган каргышына жараша бала берилет деп айтат экен да, кайсы бир илимдердечи. Шунун чындыгы барбы же жокпу? Эми кайсы бир деңгээлде бар. Атанын каргышы, эненин каргышына калган бала тукумсуз болуп калат да. Тукум буланбайт. Себеби ата энени сыйлай албаган, ата эненин сөзүн баалай албаган балага тукум бербей коет. Ошондон да анан жанагы атанын алкышына ээ болгон, эненин алкышына ээ болгон балдар жан дүйнөсү кандай деп айтсам, ачык, баардык нерсеге жолдору ачык, эч нерседен кем болбогон, сөзү да иши дагы алдыга жүрүп тургандар, булар ата бабаларынан алкыш алып келаткандар. Жана каргыш алгандар жанагындай болуп калат да. Же болбосо берсе дагы башка чукак кылып коет да. Бир эле эркек берип коет, анысы да жанагындай туура эмес. Анан эже мына азыркы элге айта турган сөзүңүз да эмне деп айтат элеңиз? Эми кыргыз элине айта турган сөздөр көп дечи, ал түгөнбөгөн сөз. Эми эң биринчи ошо баардык кыргыздарга айтарым бул да, оюбузду оңдош үчүн жана кара куш мээдеги кара күчтөрдөн кутулушубуз керек да. Ошон үчүн бала кезектен төрөлгөндө 40 күн кармап туруп, 40-ын чыгарып, 40 күн болгондо баталап, анан жан таслим болуп кетип атканда 40 күндө ошол эң биринчи ырым-жырыбыздан бери карманып, өзүбүздүн ким экенибизди таанып, каада салтыбызды кайрадан жандандырып, өзөгүбүзгө кайтып, нугубузга түшүп алсак деген оюм бар да. Анан ошо биримдикке келишибиз керек, баардыгын ошо биримдикке чакырып, анан жан дүйнөңөрдү жаратканым ошо тазалап берсин, көкүрөк көдөрүңүз ачык болуп эле, эртеңки кыргыздын урпактарынын келечеги кең болуп эле, жер жүзүндө кыргыз урпактарынын жашоолору жакшы болсун деп тилейм. Айтканыңыз келсин эже, ыраазычылык билдиребиз. Дайым батаңыз, тилектериңиз ошо калың элдин өзүнө жетип, элибиз эсен болсун, эл ичинде сиз да бар болуңуз, эмиңизге эм, демиңизге дем, касиетиңизге касиет кошулуп, ошо ата бабалардын касиети колдоп, дайым элдин ичинде, сыйдын үстүндө жүрүңүз. Бар болуңуз. Ыраазымын, рахмат силерге дагы. Кыдырлуу кыргыз элибиздин келечеги кең болсун, түбөлүгү түз болсун. Кыргыз атабыздын, Айкөл Манас атабыз баштаган улуу кайып бирлердин касиеттери колдоп коргоп жүрсүн. Түгөнбөйт кыргыз баяны. Бар болуңуздар.